Assalamu alaikum жигиттер. Бул элдин ою деген эме программа. Сиздер үчүн бактылык деген эмне? Бактылуулук деген эмне бул? Бактылуулук деген бул ата-эненин жанында болуу, ата-энени сыйлоо, ата-эненин бар тамагын өбүү да. Машалла. Ошол ата-эненин бактылуулук деген. Чоң рахмат. Дагы? Сиздер сөз баштабыз. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтыңыздар да. Ошо ата-энебиздин өмүрү узун болсо, ата-энебиздин жаныбызда болсо, бир туугандарыбыз менен чогуу жүрсөк деген. Ошол. Сиз Бактылуулук деген эме? Жопордо койбойм ба? Бактылуулук бул эме? Сен качан бир туугандарың менен, ата-энең менен чогуусуң, ошол бактылуулук деп элем. Мен оюм ушундай. Бактылык деген мына жакшы турмушту көрүш, балдарыбыздын жакшынакай жакшылыктарын көрүп, сыйын көрүшүбүз керек. Элибиз тынччылык болсун, элибизге сонун бакыт таалай каласын. Ошону мен каалайм. Элге иман берсин, элибизге, жерибизге иман берип, ошону менен биз жашайлы карысак дагы. Жакшы максат менен жашайлы. Президентибиз сонун жакшы оюбуздай болду. Ошо айткан сөздөрдүн баары аткарылсын. Ошону мен жакшы көрөм. Ошон үчүн тилеген тилегибиз кабыл болуп, айланайын Кудай. Балдарыбыз таман болуп, эл ичинде элибиз таман болсун. Элге иман берсин. Амин. Чоң рахмат. Рахмат силерге. Биз деле мында канча 30 жылдан бери Советтер Союзунда төрөлгөн адамдарбыз. Жакшынакай жашоодо жашап келебиз. Бирок 30 жылдын ичинде кыйналып эле келатабыз. Бир жакшылык жок. Кедей бойдон, бай бойдон биздин чоңдорубузга иман берип, Айтканыңыз келсин. ушу биздин келечегибиз кең болуп, кийинки неберелерибиз, балдарыбыз жакшы турмушта жашасын. Могу жаңы келген президентибиз Садыр Жапаров ошо баардыгын ойлоп, коррупцияга малынбай, бул дагы эле угуп атабыз. Тиги коррупцияга алып атат, бул коррупцияны жалган немелердин баарын кылып атат. Бут тоскондор көп болуп атат. Эми ушул Садырдын жолу ачык болсун. Айтканыңыз келсин. Бала бакырабыз менен аман болобуз, неберелерибиз жакшы турмушка жетсин. Чоң рахмат. Биз жашап бүттүк. Биз балдар үчүн, неберелер үчүн баардыгын каалайбыз, жакшылык. Түбөлүккө. Чоң рахмат. Ошо эл журтта тынччылык болсун, эл ичинде бала бакыра аман болсун алдыга этейин. Ошо президентибиздин ак жол болсун, ошо балага ак жол. Силер ошо агаңардын эме тилегин, талабын орундап колдогула. Өркүнүңөр өссүн жаштар. Өмүрлүү болгула балдарым. Мен үчүн бактылуулук деген исламда. Исламда эң көп бактылуулук исламда. Болду, чоң рахмат. Жашоо, акча, любовь. Любовь? Для тебя? Для меня это я сам и жизнь. Бактылык деген мынтип абада таза абада туралып сүмөлөк жеген. Сонорстан. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Биз үчүн бактылык деген бул ата-энебиз менен бирге болуу, ата-энебиздин маңдайында, биздин маңдайыбызда ата-энебиз дайыма бирге болуп, баарыбыз ислам дини менен жашап, эки дүйнө бактылуу менен жашасак, ошол бактылыкка деп элем ата-энебиз. Ошол мен үчүн буюрса ниетибиз бар. Иншалла биз дагы дин менен жашап, бактылык динде деп коет эмеспи, ошол. Чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Ассаламу алейкум. Бактылык мага спортко барган үчүн бактылуумун, сабак окуганыма ушундай үйүм, ата-энем бар үчүн бактылуумун. Ай, красавчик. Ошо? Болду, сенчи? Мен деле ошондоймун. Ата-энем бар үчүн, ошентип ата-энем мени ушинтип чоң айткан үчүн, ошон үчүн бактылуумун. Бүттүк бар. Ошон үчүн бактылуумун. Диплом алдыңбы? Ооба. Эмне боюнча? Дзюдо боюнча. Дзюдо боюнча экөөң теңби? Жок, мен албай калдым. Сага эмкиде? Ай, красавчик. Мен чоң көрмөй чыгып калдым. Бес көбүрөкпү? Кудай берсе эмкиде болот. Биринчи орун сенде, окуңарга ийгилик, Кудай берсе келечекте мыкты кыргыздын чыган жигиттеринен болосуңар, Рахмат. Макул. Ассаламу алейкум. Бактылуулук деген мен үчүн ушул дүйнөдө жана акыретке даярданып, Аллах Таала көрсөткөн жол менен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн сүннөттөр менен жашоо
ата энебиз, бир туугандарыбыз, досторубуз жаныбызда, мен үчүн ошол бактылуулук деп ойлойм. Бактылуулук бул өзү негизи ушул жерде эки көзүм бар, эки колум бар, эки бутум бар, ушул нерсе бактылуулук деп эсептейм. Ата энем, бир туугандарым, досторум өзүм каалагандай жашоо менен жашап жатам, ошол нерсе бактылуулук деп ойлойм. Улуу киши катары бияк баштап берсин. Жакшы баштайбыз. Эми бактылуулук деген менин оюмча бул жүрөктүн, жан дүйнөнүн тынчтыгы. Сиз үчүн эң sevген нерсеңдин орундалышы? Бактылуулук менин оюмча бул дүйнөдөн бактылуулукту таба албайсың. Менин оюмча бул жалган жашоодо бактылуулук көзүрмемдер. Бактылуулук чыныгы жашоодо болот деп ойлойм. Бактылуулук деген эмне? Ошол адам баласы бейишке кирсе ошол бактылуулук да. Бул дүйнөдө бактылуулукту таба албайбыз. Жөн гана бактылуулук көзүрмемдер болушу мүмкүн. Бул келчи кетчү нерселер. Бактылуулук өлкөбүздө тынчтык болсун, өнүгүүсү болсун, жакшылыктар болсун, биздин өлкөбүз оңолсун, президентибиз элге иштесин, бай эле уурулар жок болсун. Туура. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Assalamu alaikum жигиттер. Силерге суроо берсек болобу? Бул элдин ою деген долбоор. Сен үчүн бактылуулук деген эмне? Мен үчүн бактылуулук бул дин менен жашаган го дейм бул дүйнөдө. Мисалы үчүн Алла Тааланын бул дүйнөдө пендесине берген жазасы намаз окуй өтүш да. Бул намаз менен диндар үй бүлөдө жашасаң ошол эң бактылуулук го дейм. Ата энең бардыгы үй бүлөң дин менен жашаса. Андан өткөн бактылуулук бул дүйнөдө жок го дейм. Чын мындан канатынчалыктап аркы жок болгон дүйнөдө. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Бактылуулук деген бул кандай десем, бактылуулук деген бул үй бүлөңдүн толук болгондугу. Эң негизи баягы биринчи байлык, ден соолук дегенде ден соолуктуу болуу. Анан төрт тарабың бүт баары жагы жакшы болгон десе бактылуулук. Анан самый главный дүйнөдө бул адамдарга мен дагы бир нерсени ойлойм. Жакшылык кылуу, жакшы жашоо, туура жүрүү бул өзүнчө бул да бактылуулук деп эстейм да. Бактылуулук деген эмне бул баягы бала бакырабыздын, үй бүлөбүздүн, бир туугандардын жакшылыгы, бардыгы бактылуулукта. Анан жакшы күндөр мондай кыргызыбыздын өнүгүшү, өсүп өнгөнү, Кыргызстандын балдары мына келечекте балдардын чоңоюшу, чоң иштерди иштеп, ата энесini карап аткан балдарыбыздын бактылуулугу ошол бактылуулук болуш керек, үй бүлөлүк бактылуулук. Бул апаңдын жанында болуу бактылуулук. Ислам динин кармоо бактылуулук. Ошол мен үчүн бактылуулук. Счастье не в деньгах, говорят, а у меня в деньгах. Денег нет, но вы держитесь. Да. А для вас? Сможем. Что? Что такое счастье для вас? Деньги. Деньги, да? Вы чё все? А для тебя? Правда. Правда, да? Счастье в правде, да? Да. Красавчик. Семья. Бактылуулук деген эне атаң бар, семьяң бар. Бактылуулук ошо, ден соолук. Мен үчүн бактылуулук деген үй бүлөм менен бирге болуу. Ата энем менен, эжелем, бир туушкандарым менен бирге болуу ошол мен үчүн бактылуулук. Сиз үчүн бактылуулук бул деген негизи эң биринчи ата энени ыраазы кылуу бул эң чоң бакыт го деп ойлойм да. Ата энени, бир туугандарыңды, ушуларды, досторуңду бактылуу кылуу бул эң чоң. Андан кийинкиси өзүңдүн эмең го деп ойлойм да. Алган жубайың дегендей. Аны да бактылуу кылуу өтө кандай десем, чоң болуш керек да, өтө чоң нерсе да. Аманат да? Аманат да. Аялың анткени ата энеси сага ишенип берет да. Ошону бактылуу кылып, барып эстеп кетүү сенин эмең да. Милдетиң. Билбейм, мен үчүн бактылуулук деген бул ата энемдин жанында бир туугандар менен жүргөн, бул мен үчүн эң бактылуулук. Мен күлгөндө алар мен менен кошо күлсө, же болбосо алардын күлгөнүн көргөн, бул мен үчүн эң бактылуулук деп мен ошону санайм. Чоң рахмат. Ата эненин жанында болуу дейм. Болду. Чоң рахмат.
өзүңдү бактылуу алып жүрсөң бактылуулук болот да өзүң жашашыңа. Чоң рахмат. Бактылуулук деген бул жүрөктүн тынчтыгы. Жүрөк тынч болсо бул бактылуу болот адамча. Эң бактылуу адам жүрөктүн тынчтыгы. Бирөө эшигин тыкылдатпаса, кары сурабаса, ошол бактылуулук. Бактылуулук? Эми бактылуулук үй бүлө да. Чоң рахмат. Ибадат. Бактылуулук бул жакын адамдардын жанында болушу бактылуулук деп эсептейм. Бактылуулук деген кандай? Мен үчүн семья. Ошол эле бактылуулук. Ата-энең каныңда болсо ошол бактылуулук. Сиз үчүн? Мен үчүн деле бактылуулук ошол. Биринчи очередь семья, эн ата, бир туугандарың менен чогуу болсоң бактылуулук ошол деп ойлойм. Бактылуулук деген бул ата-эне. Бактылуулук. Билбейм, ата-эне болуш керек. Ата-эне бактылуу болсо, биз деле бактылуу болобуз дегендей. Дагы? Ошол эле негизи. Ислам дининде деле айтышат го, бейишенин таманы. Эгер ата-энен бактылуу болсо, биз деле бактылуу болобуз. Бактылуулук биз бул негизи эле кайсы жакта жүрбөңүз же сыртка чыкканда кайра үйгө кайтып аткан кезде сизди күтүп турган адам бул. Сиз аны биле аласыз да, эмне болуп атканын же ким кайсы адам күтүп атат. Кандай чувство менен барасыз, кандай сизди мамиле же жылуулук күтүп турганын билесиз да. Бул жылуулук уже бул мына бактылуулуктун бир белгиси десек болот да. Андан негизи айтып берсе бул өтө көп нерсе болот. Ар кандай багыт менен жооп берсе болот. То есть мындайча айтканда кубиктин 4 бурчу болсо мунуку көп кырдыт айтса болот. Бактылуулук бул дин менен жашоо. Пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен жашоо менен жашоо. Пайгамбардын көрсөтүп кеткен 24 сааттык тарикасы жашоо менен жашоо. Ошо иншалла дин менен жашасак бактылуу болобуз. Туура. Чоң рахмат. Мен үчүн бактылуулук деген адамдын жүрөгүндө имандын болуу жана ошол иман менен Аллахтын буйруган буйруктарын аткарып жана эл менен бирге мындай бактылуу үй бүлөңүз менен бактылуу жашоо мен үчүн жүрөгүндө иманы болуу жана илим билим алуу ушул бактылуулук дейм. Чоң рахмат. Окуңузга ийгилик. Рахмат сиздерге дагы.